Текебаевге окшогон ушунун командасынан кутулмай сайын мамлекет оңолбойт. Башкы атамекенчи Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевке болгон коомдогу терс көз караштар калыңдап бараткансыйт. Өлкөнү өзгөрүү багытына жетелеген баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине Текебаевдин каршы чыгышы турган иш. Анткени Текебаев кезегинде баш мыйзамды айрым кызыкчылыктар менен өзүнө жараша өзгөртүп парламентти каалагандай калчап келгени айтылат. Мына ошол зор мүмкүнчүлүктүн ажыроо алдында турган Текебаевдин баш мыйзамдын жаңы долбооруна караманча каршы турганы да ошондон. Эми ушул Текебаевдин демократиясы деп кыргыз эли Казакстандан Америкага чейин тентип кетти. Туурабы? Бир адам бир нерсеге жооп бербейт. Эми бунун жазган мыйзамдарынын 90% бракта, 90% брак. Мамлекетке, жалпы элге чыккынчылык кылган мыйзамдары бар. Мен эми аны жалпы элге айтпашым керек. Эгер кимдир бирөөгө кызыктар болсо мен лично айтып бере алам. Чыккынчылык кылган мыйзамдары бар булардын. Мамлекет түгөтүп бүттү. Саясатта да оппоненттерин чалып жыгуу үчүн мыйзамдуу да, мыйзамсыз да ыкмаларды колдонуп келгени коомчулукка белгилүү. Алсак мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигин чыңдоого өз салымын кошуп, буйрутма менен бийликтен кетирүүгө көмөктөшкөнүн өзү деле моюнга алган жайы бар. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоғоттук. Тиги оппоненттерин ыркын кетирелик, бирине бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Анча-мынча баш ийбеген болсо, тиги текшерип көрөлүк, жумуштан кетирелик. Партияла кылып алды, партияда ар бир партиянын өткөнүн акча алып, ошонун негизинде бу Текебаев содегер болуп алды да, парламенттин эмесиндеги содегер деп койсо болот. Текебаевдин мыйзамынын негизи иштебегендиги 30 жылдын ичинде көрдүк да, Кыргызстан өнүкпөдү, же завод курулбады, же фабрика өнүкпөдү. 62 жаштагы саясатчы акыркы 30 жылдан бери бийлик менен эри шаркак эле иштеп, айрым учурларда тонун тескери кийип, оппозиция болуп алмай адаты да бар. Ошол себептүү анын буйрутмаланган аракети дайыма өсүп келе жаткан саясатчыларга, кадрларга таасирин тийгизчү. Урматтуу Өмүрбек, сен эс ал эми, сен чарчадың. Ансыга түрмөдөн мээңам кичине алынып суук дейип, жакшынакай болуп, аксагал болуп, мага окшоп жүргүн. Мына мен деле 4 дипломду ээсимин, бир улас талашпадым. Кудайга шүкүр калып сөзүмдү айтам. Ошон үчүн элдин көп шундуктуу революцияга, баягы кандуу немелерге жете элеби? Сени көп неме жактарың ушуга алып келди. Сени сыйлайбыз, бирок улуу адамсың, но улуудай болуп жүргүн. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийинки убактылуу өкмөттүн иши, июнь окуясынын орун алышы азырда коомчулукта ошол кездеги саясатчыларга карата нааразычылыктарды жаратып келет. Арасында Өмүрбек Текебаевдин да ысымы такай айтылып жүрөт. Атүгүл 2010 жылдагы мародерчулукка ал жетектеген Атамекен партиясынын катарындагы белдүү саясатчылардын аты аталган. Түздөн түз тиешеси бар. Өмүрбек Чиркешевичтин раматтылык иниси Кадыржан Батыровдун жанына жүргөн Бектур Асанов да ошол жерде. Убактылуу өкмөт бардыгы булар бир Атамбаев, Бекназаров, Розо Исаковна, Эмилбек Каптагаевна ушулар 2010 жылы ызычы кылып, убактылуу өкмөт түзө коюп, жазган конституциялар ушул убакка келди. Булар Кадыржан Батыров менен түзмө-түз булардын тиешеси бар. Учурда коомчулук көбүрөөк талап кылып жаткан иллюстрация Атамекендин катарындагы Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчыларга көбүрөөк тиешелүү экендигин айтышат. Эски саясатчылардан жана алардын арам саясатынан тажап бүткөн эл жаңы жүздөрдү жана жаңы башкарууну күтүшөт. Именно мисалы үчүн ошол Текебаевдин командасынан чыккан Жанар Акаев, тиги Болот Шернияз бүгүн демократ болуп, мына мамлекетти талкалап кыйратам деп мына президенттикке коюп атат, кечээм сүйлөп атат. Эми ушунча жылдан бери мамлекетти бир жыргатып жүргенде сүйлөп атат да. Эл көпчүлүк эмне деп атат? Садыр деп атабы, Садыр айткандай боло берсин. Болду. Биз көрдүк го парламенттик башкарууну. Ар кимге ар кандай күчтү таркатып берип көрдүк го. Мындай тең салмактуулук болсун, мамлекеттин ичинде болбойт экен. Бизге жарашпаган, биздин акылыбызга сыйбаган нерселердин баарын көрдүк да. Ар кандай ыплас нерселерди көрдүк, ыкмаларды. Калгандары бүт Садырга каршы чыгып аткандар, алар элдин душмандары, элге каршы чыгып аткандар.
80 депутат эмилгелеген жаңы баш мыйзамдын долбоору талкууга чыгарылды. Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандардын сап башында да Текебаев турат. Артында колдоого колдоочусу, алдыга сүрөөгө сүрөөнчүсү жок Текебаев кимдин артынан чыгып, кайсыл элге таянып айтып жатканын өзү деле билбесе керек. Бирок Жалал Абадтын басымдуу жашоочулары азыркы баш мыйзамдын өзгөрүлүшүн каалайт. Жоопкерчиликти бир киши алат дегени мага жагып турат. Буга чейин эми бири-бирине шылтап эле парламентаризмде 100 киши отурат экен, парламентте жооп бербейт да. Текебаевдин конституциясын өзгөртүш керек бул 2010 түзүлгөн. Эси ушу конституция менен кетсек, Кыргызстан жок болуп кетиши деле мүмкүн да негизи. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.